Так. Айта бериңиз. Мына могу жээгине мояктан бери где-то 3 сап трактор сеппей кеткен да. Курт уже пайда болуп калган, көрдүңбү? Куртка. Курт. Бар да 100%. Ошонун эле жанында биягында себилген. Ошол эле катарда вообще курт, бир да курт жок. Нормально. Жерге Фастоптон бергенбиз. Колорадский жукка. Ошонун таасирин айтып берип атасыз байкебиз. Дары менен себилген менен себилбей калган жердин разницасы, көрдүңбү? 3 катарды көрдүңбү? Слабый болуп. Ушул жерге биз берген нутрипан чачылбай калган, э? Чачылбай. Чаа көрдүңбү? Ростагы, жабырагы дагы гүлдөгөнү да көрдүңбү, байкадың? Нормально дестей берген да. Жерде камыштан эметип баратып, мындай калзыраак алып кетип себилбей калган да. бул жерге перенаспироз эме картошка фитоспороз менен оруп аткан, саргарып картошкасы бойлору өспөй жүдөө болуп аткан учурда биз 1 гектарына, бул жерде 2 гектар картошка бар, 1 гектарына 300 грамм фастоп, 2 килограмм нутрипант, 1 литр стартап бергенбиз. Вот ошонун разницасы могул четтеги 3 сапка, почти 2 сапка могул сапка себип баратканда, бул сапкада бир аз тийип кеткен удобрение. Могул 2 сапка конкретно тийген эмес удобрениялар. Ошол себептен ошол учурдагы ростор бир аз өскөн, бирок бул жактагы росторго салыштырмалуу 10 сантиметр, 15 сантиметрге калып кеткен, бойлор өспөй. Кийинки саптар болсо уже жетишип баратат. Бул чачылгандан кийинки, 1 жумадан кийинки результат. 1 жумада картошкалардын бою 20 сантиметрге чейин көтөрүлгөн.